Так, саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Жашыңыз канчада? Жашым 78-де. 78-де сиз. Ой азамат, мына эжеке мага макул болуп, көрсөтөр менин бетими деди. Ато жакшы болгондо дайым эле уялып эле жок менин бетими көрсөтпө деди. Мына мени көрсөтөбөр деди. Эми сиз мына биздин кыргызстандыктарга айтыңыз, сиз кандай абалда келдиңиз, азыр кантип калдыңыз? Кантип айтыңыз? Мен ушул жерге дарланып келдим эле Гүлшан Абапаеваны угуп алып. Келдим, колум кулабай келген. Кыймылдатыңыз. Жакшы, мына сонун, көрүп алгыла. Так, бираз бияка басыңыз кичине. Бутум да көтөрүнчү эмес. Басыңыз, аз сиз тартсын. Сиз таяк менен басат белеңиз? Burada tayaq alып basчымын, эми таягы жок басып калды. Бияка чейин келе бериңиз. Аябай жакшы экен, жакшы багач экен. Так, биз сизге эмне кылдык, эмне жакшы жардам берди деп ойлойсуз? Мен силерди жардам берди деген ушу колумду, давлениямды түшүрүп койгонуңарга аябай ыраазымын да. Биз эмне жасадык сизге? Массаж кылдыңар. Мына ошол массаж. Ана сүйлөп. Ана мына эрте келиним берген бир аппараты бар, ага түштүм. Дагы укол алдым. Настроениеңиз кандай болчу? Настроениям жакшынакай болду. Мурун кандай мына кичине кыжаат болуп жүрчү? Кыжаат эле болчу. Колум көйдү, минтип көтөрүп Бетип алат. Сиз дайым минтип эле бетип жүрөбүрсүз. Эл билбей калсын деп эле. Эми жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Жакшы айдана. Ушу Гүлсана доктурум аябай жакшы доктур экен, мен мактаймын. Жакшы болду, иштеген немелери дагы медсестралары дагы аябай жакшы экен, карайт экен. Өңгөсүнөн жакшы врач экен. Эми караңыз. Биз сизди мына ушул 10 күндө мына басканды, колдоруңуз жумшарганын жардам бердик да. Эми эң негизгиси үйгө чыккандан кийин узбаш керек. Түшүнүңүзбү? Үйгө чыккандан кийин мен айткан 5 көйнөгүнү жасаш керек, мен айткандай тамактаныш керек. Мына сиз эми азыр келиндин колуна барасыз, мына ошол келинге Кудайым сабырдуулук берсин, Кудайым ошол келинге денсаулык берсин, ошол келинге эрктүүлүк берсин. Мына ушу сизди дагы 5 көйнөгүнү жасаганга сизди карап туруш керек, сиздин суу ичип атканыңызды карап туруш керек, тамактанганыңызды карап туруш керек. Анан мен аякта да чөптөрдү жазып койгонмун, ошо чөптөрдү ичип турушуңуз керек. Анан азыр чыккандан кийин дагы сүйлүктү улантышыбыз керек. Тугузбу? Дагы Кудай билсе жакшы болосуз. Анан мен эмне деп айтат элем? Мен айтат элем да, бул эми хронический ооруп да, урматтуу мекендештер. Хронический өнөкөт болуп калды. Эми ушул өнөкөттү жакшы кылыш үчүн адам бизде 2 жыл немеде жүрүш керек да, диспансерде учетто жүрүш керек. 4 айдабы материалдык жактан туура келсе, 4 айда келген бул тезирээк чыгат. Анан болбой калса 5 айда, 6 айда андан узартпаш керек дагы 2 жылдын ичинде келип ушундан чыгып кеткенге аракет кылыш керек. Сиз ушул институтка канча жыл болду эле? 6 жыл болду. 6 жыл болгон, 6 жылда сиз наоборот колуңуз тартышып, тырышып, бутуңуз тырышчу эле. Азыр бүгүнкү күнгө сиз жумшарган сезип, бутуңуз менен азыр мен лестницада да басып келдим да. Аягы жок басып келдим. Мына бул деген эң жакшы нерсе. Кудай Таалам эч качан бизди бирөөгө зар кылбасын, Адам өзү менен өзү басып жүргөнү жакшы экен. Демек, сиз үйгө чыккандан кийин мен берген кагазды колдорунда чымырачы да бунда. Колпардын качыгы жакшы болот. Мына бираз түшүп калыптыр да. Мындайракта жүргөн окшойт да. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Демек, бардыгы эжеке бардыгы бул Кудай Тааланын буйругу да. Сизге ушундай бериптир. Сыной, мына эми шипасын туура жолго салып берип атат эле. Эми ушундан барып сиз мындан Кудай буйруса чыгып кеткенге аракет кыласыз. Мен дагы да сизге ушундай настроениеңиз жакшы болуп, ошолорду жасап, анан көңүлүңүз түшүп калып, анан болбой жатты деген нерседен алыс болуп, сонун нерсе менен ошо биз айткан нерседи аткарып, ушундай жакшы жетишкендиктерге жетишүүңүздү Кудайдан тилеп каламын. Allah Teala'mın razı olsun, daima жақсылық болсын, рахмат. Жақсымын. Allah Teala buyursa, Құдайға шүгір. 78 жаштагы эжекебиз мына баарын жасап атат. 40-45 дегилер эринип жасабай коёт. Саған бербей
desem murdadan. Nurun okuqansыз meni. Жоқ. Aa. Bilim okudum. Bilim okudum. Хорошо. Мен урматтуу мекендештер, ар бир адам өзүнүн ден соолугун, ар бир адам өзүнүн органын сүйгүлө дейм да. Органды силер жакшы көрмөйүнчө силер ошого иштеп бербейсиңер. Кудай Таалам бизге ошо органды бердиби? Биз аны сүйүшүбүз керек, аны жакшы иштетишибиз керек, аны жакшы абалда кармап жүрүшүбүз керек. Мен баарыңыздарга ден соолук каалайм. Рахмат. Чоң сізге.